Мыктыбектин «Бирге болосуңбу» деген чыгармасын негизи эле жакшы көрүп сүйүп укчубуз. Ушундай долбоордо Мыктыбек өстү дуэт ырдайсыңар деп калгандан дароо макул болуп эле. Себеби чыгармачылыгын сыйлайм, урматтайм. Айпери Эрматова менен даярдык учуру аябай кызыктуу. Себеби дегенде бир дагы репетицияны калтырбайт. Тескерисинче кээде мен бошобой калсам деле Айпери эже келет да. Даярданалы ушул долбоордо жакшы ырдайлы деп келет. Анан ошол жоопкерчиликтүү, аябай шайыр жүргөн инсан. Анан биз ушул репетиция учуру аябай мындай бир сонун маанайда өтөт да. Анан буюрса аны өзүңүздөр көрүп күбө болосуздар. Мурдагыда кетирген катачылыктар бир аз дагы толук ачыла албай калдык окшойт. Мен дагы Айпери эжекебиз дагы. Себеби дегенде биринчи чыгарылыш болчу, бир аз толкундануулар болду. Эми буюрса кийинкисинде сөзсүз түрдө аябай ачылып, күлүп жайнап, сахнаны толтурганга аракет кылабыз. Аткара турган чыгарма «Сүйгүлө, сүйүлгүлө» деп аталат. Сөзүн жазган Нурболот Азамат, ал эми обону меники. Айпери Эрматова менен биргеликте сиздер үчүн аткарып беребиз. Андыктан бизди колдоп, коштоп турсаңыздар болот. Сүйүңөр батпай ичке тиктешип караш кыла, капаны катпай ичте урушуп жараш кыла. Көрүшпөй көп убакыт сагынып арзыш кыла, билгенге ушул бакыт кат менен жазыш кыла. Айтылып болбу жок сөз күлкүнү катыргыла, ой айтып ортоңорго дүйнөнү батыргыла. Чыланып жан алдында корголоп чуркагыла, бул сүйүү силердики башканы укпагыла. Калгасын жүрөктөрдү кош колдоп ачышкыла, көңүлгө имерилип көз жашты арчышкыла. Жакшы сөз арнашууда тынымсыз жарышкыла, сөз күчүн жоготкондо кучакка алышкыла. Жашырбай бир да сырды бардыгын бөлүшкүлө, укканга бири-бириңди аябай көнүшкүлө. Ушинтер бирөө болсо кубанып сүйүнгүлө, калганы келет кетет сүйгүлө сүйүлгүлө. Айтылып болбу жок сөз күлкүнү катыргыла, ой айтып ортоңорго дүйнөнү батыргыла. Чыланып жан алдында корголоп чуркагыла, бул сүйүү силердики башканы укпагыла. Жашырбай бир да сырды бардыгын бөлүшкүлө, укканга бири-бириңди аябай көнүшкүлө. Ушинтер бирөө болсо кубанып сүйүнгүлө, калганы келет кетет сүйгүлө сүйүлгүлө. Калганы келет кетет сүйгүлө сүйүлгүлө.
Ри Эрматова. Мыктыбек Нурланбеков. Мықты. Кол чабуулар кайда, келиңиздер. Андарбек агай, сөз сизден башталсын, келиңиз. Аткаруу кандай болду? Аткаруу жакшы болду, себеби кесипкөй эмес ырчы кызыбыз эки голоско бөлүнгөндө адашпай Мыктыбектин оюн задумкасын жакшы кылып аткарып берди. Мындай жакшы, абдан жакшыр, салмактуу. Мен ошо кээ бир учурда профессионал ырчыларыбыз дагы эки голоско бөлгөндө айнып кетпей жатат. Андай болгон жок дейм. Ырч профессионал болбосо дагы, Мыктыбек жакшы үйрөтүптүр. Рахмат. Чоң рахмат. Канке айым, келиңиз. Эми Мыктыбек профессионал музыкант, ырчы. Бул чыгармаң жакшы экен, жакшы, мага жакты. Аны эми Айпери болсо эми ырчы эмес, мына бирок аракет кылыптыр да, аракет кылып. Бирок Айперинин партиясында дагы бир нерсе жетпей атат да, бийигирээк бир тиги алып койсо абдан жакшы болуп калмак. Бирок негизи жакшы аракет кылыпсыңар, жакшы иштепсиңер, издениптсиңер. Рахмат. Чоң рахмат. Келиңиз, Эгемберди агай. Мен азыр Канеке айымдын бир нерсе жетпей жатат дегенин улагым келип атат да. Эмне жетпей атат? Менин оюмча мындай нерсе болуп калды да. Ырдын башталышынан баштап жакшыны кайгыр экен, жакшы нерсени айтып атасыңар, бирок эмнегедир кайгырып атасыңар да. Акырында отуруп, акырында аягына жакындаган сайын жакшы аягында эң жакшы кайрылуу жасап койдуңар да. Ошону башынан баштаганда эң сонун болот эле. Ийгилик. Чоң рахмат, келиңиздер. Экинчи студияга узаталы. Албетте, Айпери айым бул чач тарач болгону, колуна буга чейин микрофон эмес, кайчы кармап жүрсө, бүгүн микрофонду кармап, жандуу үн менен түз эфирде кандай толкундуу болсо керек? Дал ошол биздин эгиз тумарлардын толкундоосун азыр экинчи студиядан биргеликте угалы. Кесиптештер, сөз сизде. Келиңиздер, биздин кесиптештерде микрофон болсун. Биздин катышуучулар келип калышты. Келишти. Мыктыбек мырза, Айпери айымды ырдаганды үйрөтүү оор болгон жокпу? Жо, мен Айпери айымга ырдаганды үйрөтпөй эле, Айпери айым ырдаганды билет экен, жон гана биз ушул долбоорго ырларды даярдап атабыз да. Анан кээ бир жерине өзүм калоо тилегимди айтып коет атам, ушундай ырдасаңыз жакшы болот, же болсо ушул жерде ушуну жасабай эле койсоңуз жакшы болот деп, менин көз карашымда. Айпери айымга кандай баа бересиз сиз? Абдан мыкты, аракети 150%, ал эми жоопкерчиликтүүлүгү абдан жакшы. Ошол жагына эжекеге абдан эки колуму, эки бутумду көтөрүп баа берем. Чоң рахмат. Мыктыбек Нурланбеков баа берип атат. Мен Мыктыбек Нурланбековду эң мыкты вокалист катары билемин. Айпери Эрматованы өзүнүн сулуулук салону бар. Сулуулук салонуңузга көп ырчылар келет да, көп ырчылар. Мен ал жакта Мыктыбектин келгенин көргөн эмесмин. Эмне себептен Мыктыбекти тандадыңыз? Мыктыбекти чындыгында музыкаларын, ырларын угуп, аябай баа берчүмүн, жакшы көрчүмүн. Анан кийин сразу эле мага сунуш түшүп калгандыктан дароо макул болдум. Анткени чыгармачылыгын аябай сыйлайм. Биз да сыйлайбыз. Ар бир катышуучуларга биз жалаң гана ак жол, ийгиликтерди каалайбыз.